Ассаламу алейкум баарыңыздарга, даамдуу тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир өтө оңой, жеңил жасалчу, бирок оригиналдуу, даамдуу тамактын рецепти менен бөлүшөм. Көрүп турганыңыздар аябай кандай көркөмдүү. Алгач эле бизге мына ушундай Ганила Бланка же болбосо башка эле фирманын ушундай татымалы керек болот. Бул татымалдар баардык дүкөндөрдө, татымал саткан жерлерде бар. Бунун өзгөчөлүгү ичинде атайын духовкага арналган пакети бар өзүнчө. Мына ушундай пакет. Андан сырткары бизге майонез жана томат пастасы керек болот. 3 чоң аш кашыкта майонез салып, татымалды салып, 1 чоң аш кашыкта томат пастасын салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Тоок этинин баардык түрү болот. Буту, канаты, төш эти. Менде бут менен бир аз канат. Мына ушинтип бычактын жардамында бир аз тешкилеп сайып алабыз. Андан кийин даяр маринадты баардык жерине тийгизип сүртүп чыгабыз. Ушул иретте баардык тоок этин жана картошканы дагы ушинтип сүртүп чыгабыз. Мен 4 чоң картошка колдондум, аны майда бөлүктөргө бөлүп алдым. Маринадтап болгон соң, болбоду дегенде 1 саат же 40 мүнөткө кое турабыз. Себеби маринаддын даамы чыгып сиңүүсү үчүн. Негизи 3-4 саатка койсок аябай даамдуу, жакшы болот. Мен 2 сааттан соң бышырып баштадым. Биринчи алып койгон пакетибизди инструкция боюнча монтип ачып баштайбыз. Ичинде көрүп турганыңыздардай байлай турган боочосу болот. Аны алып турабыз жана пакеттин ичине баардык даяр болгон азыктарыбызды салып алабыз. Эми духовканын табагына салып, 200 градуста 50 мүнөткө коебуз. 50 мүнөттө мына ушинтип кызарып, бышып чыгат. Зубочистка таягын акырын пакеттин сыртынан сайып текшерип алабыз. Эгер быша элек болсо, дагы бир азга койсоңуздар болот. Бышып чыккан соң аябай даамдуу, көркөмдүү болот. Ар бир тарелкага өзүңүздөрдүн шартыңыздарга, каалооңуздарга жараша кооздоп берсеңиздер болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат.